$32.000 тегерегинде болот. Анын ичинде ортомчулар да аябай көп да. Ортомчулардын акчасы менен уже көп эле сумма кетип калат, $35.000 чейин кетет. Боор алмаштыргандан кийинки жашоо дагы кыйын болуш керек. Ооба, ал жактан келгенден кийин 19 анализге тапшырат айына, ал 7.000 сом. Биринчи группага чыгат, 2.000 сом пенсия алат. Андан кийин өмүр бою дары менен жашайт. Сиздин маалыматыңыз боюнча боор алмаштырып келгенден кийин көзү өтүп кеткен адамдар болгонбу? Андайлар көп эле болот. Анткени ал бул жака келет, келгенден кийин ал 6 айлык дары менен келет. 6 айлык дары түгөнөт. Анткени ал кеткичекте элден акча топтойт, тууган уруунан топтойт, үйүн сатат, машинасын сатып кетет да. Бул 2.200.000 чоң сумма да аябай элечи. Ал жактан келгенден кийин кредит алып кетет. Ал жактан келгенден кийин акчасы жок болот. Уже кыргыз жака өтөт, тиги жака өтөт, тиги бул дарын ичет, аны ичет, акыры боор көтөрө албай калат да. Анан операциядан чыкпай калгандар айтылбайт. Мисалы, бизде азыр Индияга барып эле көрсөтүп атпайлыкпы, бул операция болду, тиги операция болду деп баягы баардык нерсеничи. Мисалы, каза болуп калган ал жактан адамдар, Индияга жетпей каза болуп калган адамдар эч айтылбайт да. Азыр кайрымдуулук фонддор, азыр мисалы ырчылар, баягы Кудайдын кут түгүнү азыр концерт болуп атат да, кайрымдуулукчу. 100 адам интернетке чыга турган болсо, 90 операция болуп келет, 10 операция болуп келет, 90-ы бара албай калат. Анткени биздики качан гана өтүшүп кеткенден кийин гана анан боор алмаштырган шашабыз же кайрылабыз да. Ал эми ошол донор болгон адамдын абалы кандай болот бул учурда? Донор болгон адамдын өзүнүн организминен зависит этет. Если иммунитети жакшы болуп, организми жакшы боло турган болсо, анын боору бат эле өзүнүн калпына келет, бирок жок болот да. Кайсыл мамлекетте боор алмаштыруу бекер жүргүзүлөт экен? Азыр мисалы Казакстандан бара турган болсо бекер. Башка өлкөлөрдө бар эле. Мисалы гражданин Россия боло турган болсоң, ал жакта деле бекер. Бардык эле өлкөлөрдө. Только Кыргызстан эле боор алмаштырып кагылайын кыргыз элинде биздики гана чыгып кетти. Бул темп менен кеткен, бул өтө туура эмес нерсе. Анткени Кыргыздын өзүңүз жакшы билесиз, урууга бөлүнөбүз. Биз баягы баатырдын небересимин деп айтылабыз. Эртеңки күнү бул тарыхта калып кала турган нерсе да. Бир жерге барып бир кыргыз мисалы мен ушунун уруунун небересимин же ушундай деп, же менин атам ушундай болгон, же энем ушундай болгон деп айта албайт да. Анткени бир нерсе деп сүйлөсө, силер эрткече эле элден акча чогулттуңар го деп мындай басынтуу да болушу мүмкүн да. Ошол себептен улам бул орууну мамлекеттин гана деңгээлинде. Азыр биз кыргыздар мисалы баатыр элбиз, тарыхыбыз бар, мисалы манасыбыз, биздин тарых аябай чоң да. Башка өлкөлөргө барып кантип айта алабыз? Ушул темп менен кетсек, биз кыргыздар ушундайбыз десе, бизден даже качып калышы мүмкүн да, бул гепатит жугуп калбасын деп. Анткени только Кыргызстан гана чыгып кетти.